Assalamu alaikum. Hurmattуу Desin TV kanalının görүүчүлөрү. Sizler менен мен Бакыт Сулайман. Hurmattуу менин görүүчүлөрүм, азыр мен Рахман Ыразыковго телефон чалмакчымын. Ушул телефон маегибиз ушул шайлоого даярдыктар кандай болуп жатат, деги эле Кыргызстандагы ушул шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу акыркы окуялар жөнүндө ушул кишинин пикирин угуп көрмөкчүбүз. Анда эмесе meni менен болуңуздар достор. Assalamu alaikum Рахман агай. Эфирге кетип атасыз. Мен Бакыт. Жакшы Бакыт, жакшы. Кандай жакшысыңбы? Жакшы, рахмат. Агай, мен ушул адамдарыма азыр убада бердим. Ушул акыркы кездердеги шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу болуп жаткан окуялар тууралуу сүйлөшмөкчү болдук дедим. Анан ушул нерселердин тегерегинде жана негизи ушул саясий багытта болот да биздин аңгеме. Мына ушул көпчүлүк кандай десем, баягы дөша саясатчылар келип кетти. Эми ал жөнүндө биздин айтканыбыз туура деле болбойт. Элдин баардыгы кабардар. Ушул акыркы кечээки борбордук шайлоо комиссиясынын тегерегиндеги Кыргызстан партиясынын кичине бир аз кечигип келгендиги, ушул нерселерге бир мындай өзүңүз анализ жүргүзүп берсеңиз, бул эмне болду, кандай нерсе болуп бүтүшү мүмкүн? Ушул пикириңизди угайын дедим эле агай. Бакыт, бул шайлоо өтө мына бир татаал жагдайда өтөт деп айтып эле келишкен. Бул ошонун башталышы деп коелучу. Кечээ элдин баары укту, бул Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү Канат Исаев ошол жерден сүйлөгөндө мыйзам кичине эле бузулду деди. Кичине эле мыйзам бузулду, бул эмне болот эле деди. Менимче мыйзам кичине бузулбаш керек. Так, мыйзам кичине бузулса анда чоң дагы бузула берет. Мыйзам ал каккан казыктай иштеш керек. Эч жерде бузулбайчы. Биз ошол кичине эле бузулду боло берет менен ушул жерде келатабыз да. Анан бул кичине бузулду, бул да кичине бузула берет дей берсек, ушинтип кете берет да. Мен муну мынтип ойлоп калдым. Бул менин оюм. Кыргызстан партиясында ушул жанагы дөшалар деп атасың го сен, экономикага таасир берип турган өндүрүшчүлөр негизинен ошол адамдар чогулган, өтө акчалуу адамдар чогулган. Анан буларды мынтип чыгарып койгонго бул жөн эле бир көз боемочулук деп түшүнүп атам да. Себеби ошол мыйзам бузуучулукту көрүп калышты, анын баарын эшикке алып чыгып коюшту, ушундай болду дейли. Эми шайлоо комиссиясын сактап калыш үчүн менимче ушундай бир оюнду кылып атышат да. Кандай кылып? Борбордук шайлоо комиссиясы ушул туура эмес чечим, туура эмес болгондугун далилдеп, бул партияны каттабай койду деп кечээ чечим чыгарды. Эртең булар сотко берет дагы, соттон кайра бул эч нерсе эмес экен. Бул андай эле шайлоого таасир бере турган жагдай эмес экен деп туруп чечим чыгарат да, кайрап келип коюшуп коет. Будан эмне болот? Будан борбордук ошо БШКны сактап калышат. Мына БШК туура чечим чыгарып берди, анан сот кайра мындай чечим чыгарып койду, эмне кылайлык? Жанагы кичине балдар экөө урушуп кетсе, бирөөнү калп эле мынаны урам азыр, мынаны уруп койдум, көрдүңбү десе, тиги сордонуп калат, бул урушуп койду деп. Бул ошондой оюн болуп атат да. Себеби жанагы акчалуу адамдар турган партияны өткөзбөй койгонго болбойт. Биздин шайлоо өзү акчага байланып турса баардыгычы. Анан ушу кичинекей бир нерсе менен муну чыгарып таштай албайт. Бул жөнүндө элди алдаган бир чечим болду деп ойлойм да. Бул сиздин оюңузча баягы орусча айтмакчы антиреклама, тоже реклама дегендей ушул
bir jagынан Kırgızstan partiyasının tegerегине баягы ойдун фокусун буруу, экинчиден ошол шайлоо борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы кездери түшүп бара жаткан зоболосун көтөрүү сыяктуу дагы демек көз караштар бар экен да. Мен түшүндүм агай. Ушундай деп ушундай таризде болуп атат дейм азыр. Бул менин оюмча да. Себеби бул партияны жөн эле чыгарып кое албайт да. Бул мүмкүн эмес. Анан шайлоо БШКны да сактап калыш үчүн ушундай бир кадамдар жасап койду да. Бул кандай десем, бул маневр жасап атышат да, мындай жалган маневр деп коет го баягы. Калп эле ошо мыйзамдуулукту сактап аткандай болуп көрүнүшүп, мына ушундай шартка алып барып койду окшойт деп ойлойм. Билбейм, эртеге эгерде эртең ошо БШКнын чечим боюнча калып соттон дагы булар ута албаса, анда Кыргызстанда чындап эле акыйкаттык, адилеттик бар экен деп ойлойбуз да. Эгерде андай болбой турган болсо, анда ушу мен айткандай калп менен маневр болгон болуп калат да булчу. Мен кече дагы ушундай бир пикирлерди уктум. Бул эч кандай, чынын айтканда, юридикалык жактан ошол Кыргызстан партиясы утуп чыгышы мүмкүн деди. Сиз айткандай буларда шанс көп деди. Демек андай вариант эле болушу мүмкүн. Агай, анан дагы бир суроода ушул азыр санарип кылымы деп жатат. Ушундай кол менен көтөрүп келип, ушундай болбой эле баардык партиялар бирин-бири онлайн көрүп туруп, канча тизмеден өттү, ушунун баардыгын техникалык жол менен кылып койсо деле болот экен. Анан менин азыркы бир нерсем бул жөнүндө деле эмес. Ушул азыр мына биз шайлоого Кореянын кайсы бир эски системасы менен бара жатабыз. Бул көптөн бери келе жаткан система, мындан көз боемочулукка барууга мүмкүн деген түшүнүктөр бар. Ушул азыркы кезде мына Россияда деле көрүп жатабыз, онлайн шайлоо жүрдү. Бизде эмне ушундай заманбап техникаларды уюштуруп, канчалаган нааразычылыктарды жок кылып, адилеттүү бир өткөрүүгө болбойбу? Сиздин ушул санарип технологиялары жагына көз карашыңыз кандай, агай? Бакыт, мындай да, ушул Кореянын кара яшиги деп айтып үйрөнүп калдык. Ушул системаны дүйнөдө Монголиянан Кыргызстан гана колдонот, башка эч ким колдонбойт бүгүнкү күндө. Бул эскирген система. Бул системаны кыргыздар эмнеге колдонуп келатабыз? Себеби бул система аркылуу добушторду уурдаганга, шайлоонун жыйынтыгын фальсификация кылганга ыңгайлуу система. Ошон үчүн биз буну алмаштырбай келатабыз. Болбосо бүгүн сен айткандай мына санариптештиребиз деп эң баягы биздин президенттин приоритетный багыты болуп атат го. Ошол учурда ушу башка бир жаңы системаларды алып келсек болмок да. Мисалы үчүн ошол эле Кореяда форма 2 деген нерсе жок. Бул балекетти биздикилер ойлоп таап алган. Себеби Кыргызстандын ичинде жашап аткан катталган адам Баткенде турасыңбы, Лейлекте турасыңбы, же Таласта турасыңбы, сага бир добушту берет, сен каалаган адамга, каалаган партияга кайерден туруп добуш берсең айырмасы канча. Бизде болсо ошол форма 2-ни толтуруп, сен мына жерге барып, ошол күнү шайлоо күнү ушул жерде болушуң керек деген бир норманы киргизип коюшкан. Анан биздикилер автобустарга, маршруткаларга жүктөп алып, ар бир өзүнүн талапкерлерин чогултуп алып, 50-60 машина менен бир райондон бир районго ташып алып барып, заранее ошол жерге тизмелерди каттап, анан бул ушу сатып алуунун бир жакшы ыңгайлуу жолу бар система да. Ошон үчүн ушуну биз колдонуп келатабыз да. Демек, мына сиздердин партия бүтүн Кыргызстан азыр бир демилге көтөрүп жатат. Ушул буйруса өтүп калса парламентке бир мандаттуу шайлоолорго өтүү ушундай системага. Андан кийин дагы ушул багытта дагы чыныгы демократиялык, ушундай көз боемочулукка барбай турган ушундай программаңыздар дагы барбы? Ушундай талап кылып, ушул азыркы заманбап техникаларды? Бар. Биз биринчи эле эгерде техниканы сатып алганга мүмкүнчүлүгүбүз жок, акча каражатка байланып кала турган болсок, мурдагы эле ата бабаларыбыз колдонуп келген бюллетень менен эле шайлап эле, кол менен санап эле эсептеп чыгарып койсок болот. Менимче, мына ушул азыр эң мындай Кыргызстандагы бардык нааразычылыктын, баягы келип чыгып аткан адилетсиздиктин бардыгы ушул шайлоодон башталып атат.
Ушул шайлоодо адилеттүүлүк болбогондугу үчүн азыр элдин баары ушундай бир деңгээлге келдик да. Бийликке ишенбөөчүлүктүн баардыгы ушу шайлоодон келип атат. Себеби элдер шайлоо кантип өтүп атканын баардыгы көрүп атат да. Мына азыр ушул күндө форма 2-ин толтуруп адамдарды алып барып тизмелеп, паспорттарын чогултуп, азыр паспорттуңу берсең 2000 сомдон беребиз, анан 3000 сомдон беребиз, сен алып барып бияка учетко тизмеге коебуз, шайлоого чыккандан кийин акча беребиз деп бүгүнкү күндө акча таратып, ошентип тизме кылып жүрөт. Аны биздин бийлик көрбөй атабы же билбей атабы? Элдин баардыгы билет. Мына мени угуп аткан угармандар мени менен азыр макул болуш керек. Кайсы жерге барсаң, паспортуңду бер, алып барып сени мыяка коюп келейин деп кыдырып жүрөт. Укук коргоо органдары кайрат карап атат. Себеби бул бийликке ыңгайлуу, ошон үчүн алар буну карабай атат. Булар аны көргүсү келбей атат, көрбөй атат. Бардык система ушунун ичине кош аралашып кирип алышкан. Себеби каалаган партияны өткөзүш үчүн жогору жактан буйрук берилген. Ош жакта иштеп аткан системадагы административный ресурстагы бардыгы айыл өкмөттөн баштап министрге чейин ушул шайлоодо каалаган бийликтин партиясын өткөзгөнгө аракет кылып атышат. Анан муну биздин мыйзамда дагы бир өтө туура эмес бир мындай берене бар. Иштеп аткан аким, губернатор, министр, элчи ким болсо дагы шайлоого катышып туруп өтпөй калса кайра барып ишине иштей берет. Бүгүн ошондой иштеп аткан бир топ азаматтар кызматтарын таштап коюп, келип бийликтин партияларында шайлоого кетип барышат. Булар эч нерсени табакелчиликке барбайт, себеби өтпөй калса кайра барып ишине иштей берет. Мыйзам ошондой бүгүнчө. Ушул кантип болсун ушуга окшогон шайлоодогу бийликке ыңгайлуу бир мындай моменттерди толтура киргизип алышкан да шайлоо системасына. Демек түшүнүктүү. Бул адамдар демек ошол мамлекеттен бийлик жагынан кандай буйрук болсо кыңк этпей ошол нерсеге аткарат, анткени кийинки күнү өтпөй калса кызмат орду сакталып туруу керек дегендей кызыкчылыктары бар экен да булардын. Анан агай мына кайра бар. Мына кечирип коесуз. Мына азыр сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, ушул акча таратуулар буга чейин эле бир 15 күн мурунбу же 1 ай мурунбу башталды уже. Анан ушундай кыйын кырдаалда элдин үндөрүн, ушул добуштарын ушундай алдын ала жарым жартылай сатып алып коюлган учурда коррупцияга чыланган мезгилде ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү барбы же болбосо кыйын болуп жатабы? Өзүңүз кандай баа бересиз ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын алдыңкы шайлоо өнөктүгүндө күрөшкө кандай кире алат? Мындай да Бүтүн Кыргызстан боюнча элдин бир 10-15-20% катмар активдүү акты ак, караны кара деп мындай ажырата биле алган, ар кандай жалган нерселерге ишенбей турган бир катмар бар да. Мына ушул катмардын көпчүлүгүн биздин Россияда иштеп аткан, убактылуу иштеп жүргөн балдар кыздарыбыз түзөт да. Алар алыста жүрүп, бул мамлекеттин кандай экенин, ал мамлекет канчалык бизге керек экенин, кайсы жолдо басканда туура болорун билген адамдар да. Аларды акча менен сатып алганга болбойт. Мына ошол катмар бүгүн биздин Бүтүн Кыргызстандын бүтүндөй командасы деп билейликчи. Эгер административный ресурста 100 000 деген адам иштеген болсо, биздин Бүтүн Кыргызстандын программасын колдогон миллиондогон биздин мигранттар Россияда жүргөн, четте жүргөн балдар кыздарыбыз бар. Мына ошолордун бардыгы телефон аркылуу, башка бир жагдайлар менен кайрылып, ата-энесине кайрылып, ушул программаны өткөзөйлүк, мамлекеттик түзүмдү өзгөртөйлүк деп биздин саясатты жүргүзүп атышат. Биз эң ишенгенибиз ошол Россияда жүргөн мигранттар. Анан 2 шайлоодо тең Бүтүн Кыргызстан партиясы шайланып өткөн, аны элдин баары билет. Ошол тосмодон өтүп, бирок ошол БШКнын чечими менен, жалган бир чечимдер менен партияны парламентке киргизбей коюшкан. Эми бул жолкусунда элдин аң сезиминде бир топ өстү, мигранттардын кайрылуулары өтө чоң болуп атат азыр. Андан сырткары биздин партияга кошулган ар кандай саясий лидерлер, саясий партиялар кошулду. Мурда өзү жалгыз барган болсо Бүтүн Кыргызстан бүгүн бир топ саясий партиялар менен чогуу, саясий лидер менен чогуу кетип атабыз. Мен ойлойм,
Ошон үчүн азыркы жагдайда биздин колдоп кете турган жакшы электоратыбыз бар. Агай анан макул дейли сиздин айтканыңызга. Биздин ушундай добуштарыбызды мындай ошол борбордук шайлоо комиссиясынын ичиндеби, жергиликтүү шайлоо комиссияларындабы мындай коргоп бере ала турган көзөмөлчүлөр барбы? Ушундай сиздер ошол жактан ошолорго жем болуп туруп койбойсуңарбы биздин добуштарды? Борбордук шайлоо комиссиясына киргенден кийин сиз айтмакчы эски корейский бул системаны, Корея системасын алар каалагандай кылып буруп, каалаган агымга алып кете албайбы? Ушул жагынан контроль кандай болот? Гарантия бере аласыздарбы? Эми мындай да биздин бүтүн Кыргызстандын колдоочулары дайыма ушул суроону айтат. Биз дайыма эл шайлап эле келебиз, негедир өтпөй калат акырында барып депчи. Бул шайлоодо биз бир аз башкачараак аракет кылган атабыз. Ар бир шайлоо тилкесинде ошол баягы бүтүн Кыргызстандын көзөмөлчүлөрү, партиянын адамдары шайлоо бүткөндөн кийин электрондук эсеп чыгаргандан кийин урнаны төктүрүп, кол менен санап, протоколго кол койдуруп, ошол протоколдун үлгүлөрүн биздин башкы штабка жөнөтүп турушат. Биз БШКдан сырткары өзүбүз дагы контролдоп канча добуш бергенин эсептейбиз. Биз ошол кол менен санап жөнөтүлгөн протоколдун көчүрмөсүн гана санап, ошол аркылуу гана добуштарды сактап калабыз. Биз буга чейин мындай нерселерди кылчу эмеспиз. Шайлоого катышып коет элек, анан ошол БШК чыгарса, канча чыгарса ошону угуп, ушундай экен деп кала берчүбүз да. Анан эми быйыл Кудай буйруса бир добушту да жоготпой сактап калганга аракет кылып атабыз. Буга ошол бардык шайлоо тилкедеги бүтүн Кыргызстандын колдоочулары өздөрү келип, ошол жерден байкоочу болуп карап турайлык. Биз ошол жерге бул шайлоодо добушту жоготпойлук деп аябай чоң аракет кылып атышат. 2300дөн ашык шайлоо тилкесинин бардыгын байкоочулар менен камсыз кылабыз дагы, анан өзүбүз санап алабыз. Буйруса бул жолу биз добуштарды уурдатпайбыз. Агай, анан ошол шайлоо участоктору ошол сиздердин койгон талапка көнбөй койсо кандай болот? Же бул жалпы эреже катары кирдиби? Бардык башка партиялар дагы макулбуз ушундай байкоочулардын кайрадан эски системадай кылып кол менен эсептеп чыгууга деп каршылыктар болбойбу бул боюнча? Эми каршылык болбош керек. Себеби дегенде кол менен санап коюу бул эч кандай мыйзамга каршы келбейт. Ага эч ким тоскоолдук кыла албайт. Ал эмнеси бар экен? Кол менен санап дагы бир жолу протоколго жазып койсо. Электрондук эсеп берген эсепти дагы жөнөтө беребиз. Бир немеге борбордук шайлоого биз өзүбүз дагы санап туруп, кол менен санап туруп, протокол менен бекитип коебуз. Анда агай, бул биздикилер бул эми ооз-2 сиздер тарабынан болгон демилге болуп жатыптыр, менин оюмча. Бул нерсени ушул борбордук шайлоо комиссиясынын адамдары менен, ошол мүчөлөрү менен, Нуржан Шайылдабекова менен биригип бир мындай атайын билдирүү мыйзам сыяктуу бир кандай деп койсок, бир киргизип коюш керек болуп калыптыр да. Анткени булар макул деп убада бере берет экен. Мына Шайылдабекова бизде онлайн жанагындай каттоо болот, шайлоонун алдында дедиле, ал нерсе калп болуп чыкты. Ошондуктан биз сиздерден суранып кетебиз. Ушул мигранттардын атынан мен айтып коеюн, ушул нерсени кандайдыр бир мыйзам түрүндө киргизип койсоңуздар, талап кылып, ошол нерсе сөзсүз түрдө ишке аша турган болуу. Анан эле кайра алар каршылык көрсөтө башташы мүмкүн ал жерге барганда. Бул менин биринчи айта турганым. Анан экинчи айта турган нерсе, агай, кечээ күнү Көкжаңак шаарынын жигиттери Москвадан ушундай демилге көтөрүшүп, шайлоодо так туралы деп үйүндөгүлөргө сиз айткандай мындай билдирүү жасады да. Ушул демилгени көп мигрант чөйрөсү колдоп жатат. Айыл райондордон ушундай демилгелерге кандай көз караштасыз? Ата-энелери угабы эми ушул балдардын, же ата-энелери тияктан акчаны алып алып, анан башка чечимдерди чыгарып коебу? Ушулар жөнүндө дагы мүмкүнчүлүк болсо бир аз айта кетсеңиз, агай. Мен Көкжаңактын мигрант жигит кыздарынын кайрылышын көрдүм. Мындай болду, ошол Көкжаңак шаарында чоң бир жыйын болуп, эл өзү чогулуп, шайлоону кандай өткөзөбүз, кандай эмне кылабыз, кайсы партияны колдойбуз дегендей суроолор боюнча жыйын өткөзүптүр. Элдик жыйын болуптур өздөрү.
Ошол жыйында bir 1000ден ашык адам стадиондо болушуп, мен анын видеосунда көрдүм. Ошол жыйында мигранттардын кайрылуусун баягы аппарат аркылуу бүт элге угузушту да. Элдер ушундай bir кол чаап, ушундай балдары келип жанында сүйлөп аткандай болуп кабыл алышты да. Ошол жыйында ошо бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдоп бергиле деп балдар кайрылышты. Эми мындай. Бүгүн биздин ошол мигранттарыбыз Кыргызстандын экономикасын өтө чоң акча киргизип кармап турган негизги акча булагы. Булардын акчалары жакшы болот да, анан шайлоого катышканга добуштарын бергенге шарт түзүп бербейт. Бул эң чоң мыйзам бузуунун башы мына ошол жерде турат. Баш мыйзам боюнча ар бир кыргыздын кайерде жүрсө, Африкада жүрөбү, Америкада жүрөбү, шайлоого катышканга шарт түзүп бериш керек. Биздин миллион мигрант жүргөн Россияда бүгүн 14 эле шайлоо тилкесин ача турган болушту. 14 шайлоо тилкесинен ар биринен 2000ден гана адам өтсө 28 000 адам өтөт. Россияда 1 миллион мигрант жүрсө 28 000 гана бюллетень таштаганга уруксат берилди. Бул өтө чоң баягы адамдын укугун шайлоо укугунан ажыратуу да. Анан мен ойлойм, ушул биздин мынау келаткан шайлоодогу эң негизги күч, чечим бул мигранттардыкы болот депчи. Мына 30 жылдан бери ошол жакта жүрүшүп, булар түрткүнчү болуп, башка жерде мусапыр болуп дегенде жүрүп, кече бирөө айтты го, мен келгениме 17 жыл болду, менин балам төрөлүп мына жерде 15ке чыгып калды. Мен канчага чейин жүрөм бу жакта депчи. Ошон үчүн ошол ата-энелер, ошол жактагы жүргөн журт туугандары ошол мигранттардын үнүн угуш керек да. Ал байкуштар мындай деп айтып атпайбы? Эленайым, биз эми акчаны жөнөтүп атабыз, акчаны берейлик, канча акча болсо деле берейлик. Бирок бул шайлоодогу бөлүнгөн акчаны менимче бул шайтан минип келет окшойт. Ушул 1000 сомго, 5000 сомго келген акчага шайтан минип келет окшойт. Бул баягы жолдон чыгарып, жакшы эле туруп ушундай кылам деп аткандар эмнегедир ошол акчага кызыгып кетип атат. Биз жөнөткөн 50 000 сом акча көрүнбөй, шайлоодогу 5 000 сом акча буларга башкача көрүнөт депчи. Анан мен ойлойм, ошо биздин мына шайлоодо биздин эл ошо балдарынын үнүн, балдарынын ыйын, алар эмне деген кордукту, эмне деген нерсени көрүп ошол жакта жашап жүрүшөт, ушуну угуш керек да. Ушул шайлоо мигранттардын каалагандай жыйынтык менен чыгыш керек деп ойлойм да. Агай, рахмат ушунча ой бөлүшүп бергениңизге. Дагы буйруса бир ойлоруңуз болуп калса, канал жака кайрылсаңыз, биз дайыма даярбыз. Ушундай сиздин үнүңүздү уктуруп турууга, сиз сыяктуу кайдыгер эмес адамдардын баарынын эле үнүн уктурууга даярбыз. Ушундай алтындай болгон убактыңызды таң эртеңден бөлүп бергениңизге чоң рахмат. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Шайлоодо дагы ушундай алдыңкы орундарга чыгышыңыздарды каалайбыз. Чоң рахмат агай. Сен билесиң, мен алло, Бакыт. Да. Мигранттар жөнүндө сүйлөп калдым. Сен билесиң, менин чыгармаларым өтө көп ошол мигранттарга жазыларын. Азыр мынау Бузулукта жалантып 2,5 ай 500 кыргыз жатпадыбы, билесиң да? Билем. Талаада. Ошолорго арналган бир жазма эле окуп коеюн, уруксат берсең. Макул агай, сөзсүз окуп коюңуз. Кылымдын кыясынан өткөн кыргыз, жер менен кош айланып көчкөн кыргыз, барган жерин санжыра ырга кошуп, дастан кылып дайрадай төккөн кыргыз, сөздөрүн кылымдарды көзөбөтүп, көп элге болуп келген өктөм кыргыз. Батыштын жолун тандап бастын кыргыз, байлыгын жеренеңдин каздын кыргыз, мөрөк суунун башатын чөлгө айлантып, мөңгүлөрдү талкалап саттын кыргыз, улуттун улуулугун сактай албай, урпактарың тентиктеп чачтың кыргыз. Үмүт кылып үркөрдөйн айдан кыргыз, жардам күттүң жалдырап байдан кыргыз, бактысын ала тоодон таба алышпай, баш калкалап Оруска барган кыргыз, улуу эл урпактар арасындай ташталып калган кыргыз. Башка элден бакыт издеп бардың кыргыз, айла жок жарандыгын алдың кыргыз. Башка элден бакыт издеп бардың кыргыз, айла жок
жарандығын алдың қырғыз, төрөлген төрөл элек балдарыңдын башына мусапырлык салдың қырғыз, бузулган бийлигиңге наалат айтып, бузулукта талаада калдың қырғыз. Ушундай бир ушундай жагдайлар көп болуп атат. Эми бул азыр сен ар бир эфиринге чыксам ушундай бирларды окуп берип турайын. Эми мен элдер анча-мынча чыгарма күтүп калат болуш керек мен сүйлөп атканда. Анан дагы бир байланышка чейин аман бол. Сенин угуучуларыңа ийгиликтерди каалайм. Кайдыгер эмес ушул угуучулар дайыма сенин каналыңды угуп, сени менен баарлашып турушат. Ийгиликтер болсун. Эртеңки шайлоодо азыраак болсо дагы бир мындай акыйкатчылык болот деп Кудайдан тилеп турайлык. Рахмат агай, рахмат сизге дагы чың ден соолук жана аябай ушундай албан чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Чоң рахмат келип бергениңизге, чоң рахмат агай. Рахмат бакыт. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушинтип агай менен болгон маегибиз дагы соңуна жетип калды. Ушул аягына чейин мени менен болгон болсоңуздар чоң сиздерге рахмат. Дайыма биздин каналда болуңуздар. Мен аракеттенем ушундай кызыктуу, мындай эл үчүн керектүү адамдарды таап, издеп сиздер менен маек курганга. Буюрса Кыргызстанга барып калсак, менде азыр техникалык мүмкүнчүлүктөр жок. Ошол эле чоң деңгээлдеги берүүлөрдү даярдаганга пландарды коюп жатам. Бул нерсе жакынкы арада эле боло турган нерсе. Ага чейин саламатта туруңуздар. Бакыт Сулайман.